Jin шайтандарды үйгө киргизбөөнүн 8 жолу. Биринчи, үйгө адамдын, жаныбарлардын сүрөттөрүн жана жандуулардын эстелик суийнелерин койбоо керек. Анткени мындай үйгө периштелер кирбейт. Периштелер кирбеген үйгө шайтан оңой кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүрөт жана эстеликтер бар үйгө периштелер кирбейт деген. Ал эми экинчи, үй ичине ит багууга болбойт. Айша радиаллаху анха айтат, бир жолу Жабраил периште Аллахтын элчисине келүүнү убада кылып, бирок белгиленген убакта келбей койду. Аллахтын элчиси тынчсызданып, колундагы таягын жерге таштап, Аллах жана анын элчиси убадасын аткарбай койбойт деген аятты окуп атты. Бир убакта ал сөөрүнүн алдында жаткан итти көрө калып, Айша, бул ит качантан бери мында жатат деп сурады. Аллахка касам, анын качан киргенин көрбөдүм деп жооп бердим. Андан соң итти чыгарып бердик. Ошол учурда Жабраил периште келип калды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, сен убада кылган убактан бери күтүп жатам. Кечиккениңдин себеби эмне болду деп сурады. Сенин үйүңдөгү иттин айынан келе албадым. Биз сүрөт жана ит бар үйгө кирбейбиз деп жооп берди Жабраил периште. Ал эми үчүнчү, үйдү таза кармоого аракет кылуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, шыпырындысын короосуна үйүп койгон жөөттөргө окшобой, үйүңөрдү таза кармагыла. Ал эми төртүнчү, тамактанууда бисмилла деп айтуу. Тагыраагы Алланын атын атуу менен баштоо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким үйүнө киргенде жана тамакка олтурганда Аллахтын атын атаса, шайтан желдеттерине, бул үйдө силерге тамак да, орун да жок деп айтат. Ал эми үйгө киргенде Аллахтын атын атабаса, шайтан желдеттерине, бул үйдө силер түнөгөнгө орун бар деп айтат. Эгер тамактанууда да Алланы эстебесе, шайтан силерге тамак да, түнөк да табылды деп айтат. Бешинчи, үйгө киргенде салам айтып кирүү керек. Куранда, эгер үйүңөргө кирсеңер, Аллах тарабынан берилген таза, бирикелүү саламдашууну айтып киргиле деп айтылган. Эгер үйдө бирөө болсо, анда «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» деп салам айтуу керек. Эгер эч ким жок болсо, анда «Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин» деп айтуу керек. Ошентип Аллахтын аты аталган жерде жин шайтандар болбойт. Алтынчы, үйдө Куран аяттарын көп окуу керек. Куранда, эгер Куран окусаң, сени менен акыретке ишенбегендердин ортосуна жабык тосмо кылып коебуз деп айтылган. Жетинчи, үйдө Бакара сүрөсүн көп окуу. Же магнитофонго коюп туруу керек. Азыркы учурда ар бир адамдын чөнтөк телефону бар. Ошол чөнтөк телефондон койсо да жарай берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, үйүңөрдү кабыр сыяктуу кылып койбогула. Кайсыл үйдө Бакара сүрөсү окулса, ал үйдөн шайтан качат деп айткан. Сегизинчи, үйдө нафил намаздарды көп окуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан, үйүңөрдү кабырга окшотпой, анда да намаз окугула. Бухари, Муслим. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эгерде жин шайтандардан алыс болууну, тагыраагы үйүңүздөргө жин шайтан кирбөөнү кааласаңыздар, анда мына ушул 8 нерсеге амал кылыңыздар. Мына ушул 8 нерсени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып кеткен. Мындан да көп сактануу жолдору бар. Бирок биз мына ушул 8 гана бөлүктү айтып өттүк.